Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, айрыкча жаштар. Балдарым десем да болот. 18 жаштан айрыкча 25-30 жашка чейинки инилер. Айрыкча сыртка чыкпагандар десем болот да. Мына Бишкекте ашып барса, көлгө барып келет. Мына Бишкекте өзүн кыйын сезип жүргөндөр бар. Патриот болсоңор, коланы ичпей койгула, КФСни жебей койгула. Ошол баягы дин душмандарынын чыгарган продукцияларын албай өзүбүздүн колдонгула. Биринчи сөзүм. Экинчи сөзүм, мигранттардын чет жактан келип аткандары, Бангладешпи, Индия, Пакистанбы келсин да. Алар жарбаган бир 400-500 долларга иштейт экен. Ал акчага биздикилер иштебей калды. Даже өзбекстандыктар бир кирпичти 10 сомдон коюп атат. 10 сомдон уруп берип атат да, бир кирпичти. Ошондо өткөндө бирөөсү менен сүйлөшсөм айтат, бир күндө 3000 кирпич коебуз дейт, 4төө. Ошондо нормально иштешет экен да, күнүнө 30 000 сомдон иштешет экен да. Анан булар эми тамак аш ташып атышат, тигүү цехтерде иштеп атышат, анча-мынча курулуш жакта иштеп аткандар бар. Алардын келгени бизге плюс да. 1 килограмм күрүч сатып алса дагы ошол Кыргызстанда калып атат. Соодагерлерге пайда болуп атат. Квартирада жашап атат, эми ал көчөдө жатпайт да. Квартирага акча төлөп атышат. Ошон үчүн ар бир мигрантка, чет жактан келгендерге жакшы мамиле кылышыбыз керек. Анан акыл үйрөтүп эле муну карабайсыңарбы деген туура эмес. Чек ара кызматы мурункудай эмес азырчы. Азыр ошол күнүнөн өтүп регистрация кылса дагы 5,5 сом штраф төлөшөт. Мен аны билем жакшы. Ошого мурункудай таможнядан бир нерсени алып өтүш дагы оюнчук эмес. Мен жакында бир Өзбекстандан бир станок алып келдим. Ошо растаможкасын 98 000 бердим. Мен бүт бардыгын кошкондо. НДС, налог, ошо таможнядан 98 000 сом төлөдүм. Стоянка бир нерселерине. Ошого мурункудай эмес да, сүйлөшүү жолу 10 000 сом төлөп алып кете берем деген түшүнүк жок. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, сырттан келгендерге жылуу, жумшак мамиле кылалы. Турист болобу, жөнөкөй адам болобу, алар бул жерде калып кетпейт. Анан өзүбүздүн кыздар ыржаңдабай мындай достойная болгула да. Мына же Пакистан, ошол Бангладештен келген аялдар денеси сатып жүргөнүн көрүп атасыңарбы? Же пиво ичип отурганын көрүп атасыңарбы? А Москвада биздин кыздар угуп атабыз, көрүп атабыз да көзүбүз мененчи. Даже өзүбүздүн жерде. Нафсибиз өтө семирип кеткен, бир сөз менен айтканда. Ошол Бангладеш, Пакистанга барып жөнөкөйлүктү үйрөнүп келгиле. Кичине ылдыйраак түшүп алгыла туугандар. Жер бетинде бир эле кыргыз жашабайт. Ошон үчүн жылмайып жүрүштү үйрөнөлү туугандар. Мындай жылмайып салам беришти үйрөнөлү. Орустарга караганда ошол Пакистан менен Бангладештиктер бизге жакыныраак. Себеби мусулман, мына чекеси саждага тийген, жаратканды тааныйт. Ушунчалык баягындай боорукер адамдар. You were kind all country, Bangladesh and Pakistan were kind desem, yes дешет. Here desem, here were aggression дейт. Бердегилер өтө агрессия күчтүү дейт. Бизде болсо дейт боорукер деп атат. Мен сүйлөшүп калам да ошол чет жактан келген мигранттар менен. Ошого туугандар жакшы мамиле кылалы, салам берели, өзүбүздү оңдойлу. Бирөөнү оңдошко аракет кылсак тезде чарчап калабыз. Даваттарга чыккыла, ошол Пакистан, Бангладешке барып жөнөкөй мүнөздү үйрөнүп келели. Дүйнөнү кыдырып чыгып мигрант болгонбуз. Атайын өзүмү мындай бир кыйнап Америкасында көрүп келдим, Дубайында көрүп келдим. Ошо 400 доллардын тегерегинде айлык алышат экен Дубайда. 55 градуска биздикилер чыдабайт, ыйла берет керек болсочу. Ошол жерде Африкадан келип 400 доллар айлык алат экен. Бир запчасты 1 саат, 2 саат ысыкта издеп бизге таап берди. Бизде кыргыз эртең салкын түшкөндө кел дейт, ачыгы да. И так көрүп атабыз. Бирок иштеп аткандар да бар эми, баарын эле жаман дебейм. Бирок жалкоо калкпыз ачык айткандачы. Бир сөз менен айтканда туугандар ошол жөнөкөй болуп, жакшы саламдашалы. Канча бут кирсе ошончо кут кирет дейт. Алардын ошол 10 сом төлөсө дагы бизге пайда. Анан мен ойлойт элем, ошол социалдык шаарчаларды курулуп атат. Мен оюмча ошол 10 000 деген, 20 000 деген студенттер келсин, ошолорго атайын жер бөлүп берип, мамлекеттик общежитияларды, жатаканаларды куруп бериш керек. Ошо жатакананы да төлөсө, ошол акчасын 2-3 жылда актап коет. Могул зданияларды курганда мисалы, ошолорго шарт түзүп бериш керек. Студенттер ошо жатат,
айына мынча төлөйт, мындай деп туруп 3-4 студентти бөлүп бул өзүнчө тема. Мында менин өзүмдүн идеям да бар. Көп сунуштарды берет элем. Мен мына жогору жакталарга кирип, эшигин сагалаган жактырбайм. Өздөрү чакырса барып сунуштарын берем. Мен мындай конкреттүү болсо, мындай сүйлөп коем. Анан ал жакта эле күндө өзүм көрсөтүп, соцсеттен чыгып беришти каалабайм да. Ошол бир туугандар туура түшүнөсүздөр, акыл үйрөткөнүм жок. Мигранттар келе берсин, иштеп беришсин. Иштеп берсе алып атышат акчаларын, арзыбаган акчага. Биздикилер ушул иштебей калышты ачык эле. Ошон үчүн туугандар жакшы мамиле кылалы. Менин оюмча ушул урушту да ошо кыргыздар эле баштаган болуш керек. Алар жөндөн жөн сайылбайт. Алар мындай мен анын жанында эмесмин, мүмкүн туура эмес сүйлөп койгондур, алар деле билбейм го, бирок өзүбүздү оңдойлу туугандар. Ассаламу алейкум.